Салам достор, менден ооган тууралуу видео даярдашымды суранышкан эле. Албетте ал үчүн мен аракет кылдым. Бул берүүбүздө байыркы, кызыктуу, ары кооптуу жана таң калыштуу ооган, тагыраагы Афганистан тууралуу айтып бергенге аракет кылам. Туура, азыр бул мамлекетке баруу кооптуу, эмне үчүн ооган тууралуу айтып бергим келип турат. Албетте бизге сабак болгон көп жагдайлар бар. Ал үчүн видеону аягына чейин көрүүнү сунуштайм. Афганистан Орто Азиянын түштүк батышында жайгашкан. Ал Өзбекстан, Түркменистан, Пакистан, Индия, Кытай, Иран жана Тажикстан менен чектешет. Аянты 652.864 квадрат километр. Калкы 32 миллиондун тегерегинде. Калкынын тең жарымын пуштундар түзөт. Пуштун улуту негизинен Афганистан жана Пакистанда жашаган перс улутундагылар. Экинчи орунда тажиктер. Алар калкынын 30%-на жакынын түзөт. Афганистанда ошондой эле өзбектер, түркмөндөр, хазарлар жана 20га жакын башка улуттар. Анын ичинде кыргыздар да бар. Расмий тили пушту тили жана дари тили. Негизги дини ислам, суннит багытында. Афганистан тоолуу өлкө. Тоолор өлкөнүн дээрлик 80%-ын түзөт. Гиндикуш Афганистандын эң ири тоо кыркасы, эң бийик чокулары 7000 метрге чейин жетет. Климаты континентал, кургак. Афганистан заманыбыздагы эң көп жапа чеккен мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Соңку 40 жыл ичинде өлкө болуп көрбөгөн согуштар, куралдуу кагылышууларды жана кыргындарды башынан өткөрүп келүүдө. Статистикага караганда Афганистан планетабыздагы эң кедей жана эң кооптуу 5 мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Бул жерде салттуу медицина жок, салттуу билим берүү да жок. Калктын басымдуу бөлүгү сабатсыз. Өлүм даражасы абдан жогору жана жарандар менен аскер кагылышуусу байма-бай болуп турат. Мамлекет агрардык өлкө, жер жемиш, дыйканчылык жана тери иштетүү өндүрүлөт. Маданият багыты дээрлик жок. Базардагы сатылып жаткан нерселер негизинен кошуна Пакистандан алып келинет. Өлкө бюджетинин 80%-ын сырттан келген гуманитардык жардамдар түзөт. Өкүнүчтүүсү азыр Афганистанда баңгизат жана террорчулук өнүккөн. Саламаттыкты сактоо багытында Афганистан жада калса, Сомали, Сиерра Леонеден да артта турат. Ар 5 баладан бирөөсү бир жылча жашабай чарчап калат. Калктын 30%-ы руханий кризис менен, тагыраагы психикалык дартка чалдыккан. Орто өмүр сүрүү 45 жыл. Көпчүлүк куралдуу кагылышуулар, теракттар көптөгөн адамдардын өмүрүн алып кеткен. Аялдардын абалы өтө кейиштүү. 8 жашынан аларга жалаң баш көчөгө жалгыз чыгууга тыюу салынат. Билим алуу, коомдук жайда иштөө жана коомдук жайларда бийик үн чыгарууга тыюу салынган. Жеткен кедейликтин айынан кыздарын 8 жаштан турмушка берүүгө мажбур болгон үй бүлөлөр көп кездешет. Кабул Афганистан борбор калаасы. Деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте Кабул дарыясынын жээгинде жайгашкан. Шаар калкынын саны 4 миллион. Шаарда ушул кезге чейин канализация жана электр энергиясы туташпаган үйлөр көп. Жеткен антисанитария, кедейлик, ары кооптуу шаар. Эски 5 кабаттуу үйлөр Советтер Союзу тарабынан курулган жана дал ушул үйлөр бүгүнкү күнгө чейин шаардын элита үйлөрү болуп эсептелет. Кабул базары, мына чыныгы кызыктын баары ушунда. Түркүн тамак татымалдар, мөмө жемиштер жана дүйнөдө башка жерде кезикпеген кездемелер жана баалуу таштар табылат. Кандагар кызыктуу аймак, бирок кооптуу аймак. Бул аймакта бүгүнкү күнгө чейин талибандар жана афган куралдуу күчтөрү арасында кагылышуулар байма-бай болуп турат. Кандагар Кабулдан да байыркы шаар. Биздин заманга чейин 300 жылдары негизделип, алгач Афганистандын борбор калаасы болгон. Хират Афганистандын чыгыш тарабында жайгашкан байыркы шаар. Ал ажайып кооз бакчалары, байыркы маданияты жана суфийлик маданияты менен белгилүү. Байыркы замандарда улуу жибек жолу өткөн. Александр Македонский доорунда Александрия Ариана намын алган. Шаарда Александр Македонский доорунан калган чеп жана тарыхый архитектуралык комплекстер бар. Мазари Шариф чоңдугу боюнча Афганистандын 4-чү чоң шаары. Бул жерде Роза-и Шариф жана тарыхый мечиттер жайгашкан.
Маалыматтарга караганда бул жер Азирети Алинин мүрзөсү имиш. Дал ушул себептен шииттер мазхабындагылардын зыярат кылуучу шаар болуп эсептелет. Архитектуралык табылгаларга караганда бул жерде отко сыйнуучулардын шаары болгону айтылат. Дайыма байма-бай болуп турган теракт афгандардын үшүн алып бүткөн. Алар дайыма коркуу менен күн кечиришет. Көчөлөрдө аскердик техника дайыма тынымсыз жүрүп турат. Мамлекетте ар жылы 50ден ашуун ири теракттар болуп турат. Адам урдоодо кенен кулат жайган. Тынч заман деген нерсе элдин эсинен чыгып калган. Өкүнүчтүүсү жакынкы жылдарда өлкөдө тынчтык орношуу күмөн бойдон калууда. Ошентсе да бул мамлекетте көз жоосуна алган табият, кооз жерлери арбын, колунан көөрү төгүлгөн кол өнөрчүлөрдүн өлкөсү. Мамлекетти келечекте эмнелер күтөт? Бул суроо көптөгөн факторлорго байланыштуу. Бир нерсени анык айтууга болот. Согуш токтолмоюнча, өкмөт өлкөнүн тынчтыгы үчүн күрөшмөйүнчө мамлекеттин келечеги жок. Мен бул видеону кайсыл максатта даярдадым? Өз өлкөбүздөгү тынчтык, бейпилдиктин баркын билүү үчүн жана сабак алуу үчүн даярдадым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саид Рахман Шарипов.